Бишкекте Жусуп Абдрахмановдун 124 жылдыгына карата эскерүү иш-чарасы өттү. Кыргыз мамлекетинин төптөлүшүнө салым кошкон инсанды эскерүүгө мамлекеттик катчы Арслан Койчиев мамлекеттик жана коомдук ишмерлер менен катар анын жакындары келди. Алар эстеликке гүл чамбар коюп, Куран окуду. Жогорку комсомолдук партиялык мамлекеттик кызматтарды аркалаган Жусуп Абдрахманов 1901 жылы туулган. 18 жашында эле Москвада өткөн комсомолдун 3-съездине катышкан. 1920 жылдардын башында ал жолдоштору Ишеналы Рабаев, Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыковтар менен тоолуу Кыргыз областын түзүү демилгесин көтөрүп чыгышкан. Жусуп Абдрахмановдун эмгеги миңдеген адамдарды ачарчылыктан сактап калган. Абдрахманов эгинди даярдоо пункттарында сатууга жибербей, аны калкка жана качкындарга таратып берген. 1937 жылы 36 жашында контрреволюциялык жана улутчулдук ишмердүүлүгү үчүн негизсиз айыпталып, өлүм жазасына тартылган. Ал 1958 жылы өлгөндөн кийин реабилитацияланган. 2021 жылы Жусуп Абдрахмановго өлгөндөн кийин Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Кыргыз элинин алдындагы бир чоң милдетти өтөө үчүн жаралган инсанмын деп эсептеген. Анын дагы бир тарыхый миссиясы ушу Кыргыз элин таанытуу болгон. Ошол себептен ал ар дайым менин элим аты тарыхта чоң тамгалар менен жазылып калууга татыктуу эл деп айтып, ушул сөздү кайталагандан тажаган эмес. Бул сөз кийинки муун үчүн, биздин муун үчүн, бизден кийинкилер үчүн уран жана керес. Тилекке каршы ал өзүнүн элинин 20-кылымдагы кайра жаралышын жана советтик модернизациядан өтүп, алтын доор, экономиканын өнүгүшүн, маданияттын гүлдөшүн көрбөй калды. Бирок Кыргыз эли аны унутпайт жана анын мүдөөсүн дагы унутпайт.